Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Темир Мирназаров, белгилүү кино жана театр режиссеру, драматург, эмгек сиңирген ишмер. Же артистпи? Жок, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Азыр мына жаңы фестиваль өтүп атат. 2 күнбү, 1 күн болуп калды. Үмүт деген жаштар киносунун кандай болуп атат? Жыл сайын өтөбү бул? Ооба, бул жыл сайын өтөт. Буну 2000 кайсы жылдар, 2008 жылдар болду. Жок, 2009 жылы Пазылов ал убакта эме болуп турду, департаменттин жетекчиси болуп турган убакта, ошол убакта экөөбүз эме кылганбыз, түптөгөнбүз. Менин идеям болчу да, бул мен ошол үмүт деп жаштарга колдоо көргөзүү тууралуу анан бүт баарын иштеп чыгып, ал убакта мындай болчу. Биринчи местаны, биринчисин жеңип алган, биринчи байгени жеңип алган жаштарга кийинки киносуна акча бөлүнөт, толук метраждуу деп. Экинчисине кыска метраждуу, үчүнчүсүнө акчалай болчу да. Анан кийин ошол департаментке өткөрүп бердим, толугу менен ачып эме анан кийин бир 5-6 жыл токтоп калды да, кийин анан азыр ошо Гүлбара мындай эме жандандырып. Анан бул аябай жакшы. Анан Гүлбаранын эметкени мындай бир четиги ошо Гүлбара колуна алганы жакшы болуп калды. Анткени бул эл аралык деп чыгарып жиберди да, кеңейтип. Анан ар кандай фонддордон каражат алып, ушул мындай кеңейтип аябай эме болуп атат да. Булардан жакшы. Анан жаштарга аябай чоң мындай стимул берип атат да. Стимул, түрткү деп коебуз, кыргызча айтканда түрткү берип, дем берип атат да ал. Анан негизи ал үмүт. Анан былтыр мына Бишкек кинофестивалы, эл аралык кинофестиваль деп мамлекет тарабынан, мына президент тарабынан аябай чоң акча бөлүнүп берилди да. Бул эми кыргыз киносу кыргыз эгемендик алгандан бери кино септеп жан багып калганбыз да. Ошондон бери эң чоң мындай бир көңүл бурулду да, эң биринчи жолу ушундай чоң көңүл бурулуп, абдан мындай жакшы каражат да бөлүндү, техникага да, бүт баардыгына каражат бөлүнүп атат да. Аябай жакшы болуп атат. Бирок жанагы санаттештирүү болдубу? Аны ал сана жанагы эски фильмдерди аны ал тиги Акжол Бекболотов ошол жигит бизге мына директор болуп келгенде, мындан 3 жыл мурун ошол өзүнүн демилгеси менен $110 000 аппарат алып келип ошол киностудияга эме кылды да. Бул ошол Акжолдун өзүнүн демилгеси, жеке демилгеси, жетекчи катары ошол эметти. Анан мамлекет тарабынан дагы ушундай чоң жардам аябай эме болуп атат да. Бүттүбү жана кинолор эметип бүттүбү? Азыр жасап атат, азыр эми ал бүт элек көпкө кетет, аябай көп фильмдер да. Аны тетиги Москвадан алып келиш керек да, жана Белый столбы деген жерден. Эми ошол эми ал багы бербейт го дейм, бизге бербейт го. Эми өзүбүздүн кино ал убакта централизованный деп коебуз, борбордо оштурулган, ошол жактан каражат алып тартылган кинолор ошол жакта. Бирок келип копия кылып алып, жана санариптүү копия кылып алып кайра берип койсо болот да, тиги оригиналды. Аны кандай чечет билбейм, аны жетекчилер сүйлөшүшү керек да. Анан ал баа кино, негизи кино тармагына былтыртадан бери абдан чоң мындай көңүл бурулуп атат да, каражат тарабынан. Бирок тилекке каршы мындай экен да, баягы каражатты бере беребиз, бирок баягы реформа, контроль жок болуп атат да, текшерүү. Кандай ошол акчалар каяка кетип атат, кандай кетип атат, эмне алынып атат. Анан бул баягы биздин эски система, эски тракторго кайра май кое бергендей болуп атат да. Биздечи ошон үчүн толугу менен реформа кылыш керек болуп атат да кыргыз киносун. Мисалы мен сизге айтайын. Азыр мынакей 2005-2004 жылы Кыргыз фильм киностудиясынан толугу менен штаттан чыгармачылагандарды бүт чыгарып салган, чыгармачылык коллективдерди да. Режиссер, оператор, художник, актер тиги жок. 50 кишиден турган ген директор, зам директор, пом директор, тиги директор, бу директор, анан тиги бу дегендер да. Жалаң административдик 50 кишиден турган адам, штат, техникалык адамдар болду. Техника, там финансовый тиги бу. Булар киного эч тиешеси жок да. Кино өндүрүшүнө эч тиешеси жок. Кино тартылабы, тартылбайбы, жылына булар 17-18 миллион айры алышат. Булар кино менен иши да жок. Мисалы, департаменттен, мамлекеттен акча которулуп келет Кыргыз фильмге. Ал жерде главный редактор көркөм кеңеш тандап алышат.
кинонун алды эле баягы системасын жаңыртыш керек. Мен башка редактор болуп турганда баягы жаңырткам системасын, ачык кылалы. Бул мамлекеттин акчасы, элдин акчасы. Эмне кино тартылып атат, кандай тартылып атат, элге пайда алып келеби ошол кинолор. Же режиссердун жеке амбициясы үчүн фестивалга катышыш үчүн эле тартылып атат. Анткени миллиондогон акчалар кетип атат. 15 миллион. 17 миллион айлык деп атасыңар, бул эмне айлык? Ал ошол технический жанагы штатта турган баардыгы биригип 17 миллион. 17 миллион ошол кыргыз фильмде отурган 50 кишиники. Анан ал 50 киши кино тартса эч кандай пайдасы да жок. Тартабы тартпайбы баары бир да? Баары бир аларга. Анткени мына кыргыз фильмден биз мен сценарий утуп алсам, мени менен договор заключать этет, келишим түшөт. 7 ай 8 айга. 7 ай 8 айга келишим түшөт да, мен кино бүткүчө мен башка группаны, ал 50 кишиге тиешеси жок эле, өзүмчө баа группа топтойм, ошо менен кино тартып бүтүрүп, анан кайра алар тигилерге тапшырып бересиз. 7 айда алган айлыгым 11 000 сом болот меники. Главный режиссер постановщиктики. Бир айда. Бир айда алган айлыгым 11. Тиги оператор 9 000. Элестетиңиз эми. А тиги жерде отургандардыкы штатта эч кандай тиги кыргыз фильм кино студиясынын штатында отургандар 15, 20, 25, 30га чейин барышат. Бирок чыгармачыл адамдар эмес. Жок, эч айтып атпайбы, эч кандай чыгармачыл. Эмне үчүн чыгармачыл адам беркилерден аз алып калыш керек? Эми ошондо тескери го. Эми бул наоборот. Эми биздин мамлекетте бүт эле тескери болуп, эми мына иреттеп келе атпайбызбы? Туурабы? Эми мына иреттеп атышат. Мынакей азыр мындай бир эми чоң үмүт болуп калды. Мен мындан бурун 7-8 жыл мурун эле айтып келгем, бирок эч ким мага көңүл бурчу эмес да. То есть көңүл бурганда кандай, баа билесиз да, коррупциянын схема. Келет, текшерет, анан табат, алтысын алып кетип калчу да. Эми азыр мындай бир үмүт болуп калды да, толугу менен реформа кылабыз. Фестивалдагы үмүт, жалпы абалда дагы үмүт. Кыргыз фильмдин негизи эле кыргыз фильм киностудиясынын канчалык деңгээлде кереги бар деген суроо турат да. Кереги барбы ошол 50 кишинин? Аларсыз деле кино тартылып атат да. Туурабы? Жок, жанагы техника керек да. Мисалы үчүн жанагы элестетиңиз. Голливудда же Барандов тиги Чехиядагылар. Эми бери караңыз. Кыргыз фильмде мисалы мына азыр тиги Дастан тартып атат. Кыргыз фильмден тиги кино акча бөлүндү дейлик. Анан кыргыз фильмде техника жок, алар кайдан алып? Частный киностудиялардан арендага алат. Жанагы отурган кыргыз фильмде отургандар бир жактан алып келеби арендага? Өзүнүкү жок. Алар албайт. Киногруппа менен договор заключать этти да, менен келишим түздү да, мына сага акча берип атабыз, кино тартып бер деп. Анан алардын техникасы кыргыз фильмдики илгерки уже талкаланган. Анан мындай экен, мамлекеттики болгондон кийин булар мамлекетте баягы главный инженер дейбиз, тиги дейбиз, бул дейбиз, алар көп деле карабайт, анын кызыкчылыгы да жок да. Арендага театр калса мейли. Бүттү. Анан мен мисалы сапаттуу кино тартыш үчүн частный кинокомпаниялардан арендага алам. Түшүнүңүз да, Ошон эле төлөп берет. Тиги ошол мамлекеттин эсебинен кетет. Ошондуктан мен айтып атканым, канчалык деңгээлде киностудиянын кыргыз фильмдин 16-17 миллион акча коротуп ошону кармап турган эмне кереги бар? Эч киного тиешеси жок, 50 кишиге акча төлөнүп атат. А элестетиңиз, азыр кыргыз фильм жылына бир 2 кино тартса, толук метраждуу 2. Анан 4-5 документальный фильм тартса, а частный кинокомпаниялар жылына 50-60 кино тартылат. Эч кыргыз фильмдин эч кандай эмеси жок эле, кереги жок. Көрдүңүзбү? Анан эмне кино? Анан эмне кино тартылып атканда белгисиз болуп калып атпайбы? Тартылат, 10-15 миллионго тартабыз, аны полкада жатат, эч ким көрбөйт. Бүттү, отчет, анан өзүбүз тиги ар кайсы фестивалга барабыз, анан мактанабыз, тияктан муну алып келдик, муну алып келдик, муну алып келдик деп. А элге кереги барбы? Улуттук идеология дейбиз, мамлекеттик идеология дейбиз, балдарды тарбиялоо, гуманизм, мунун баары ушундай суроо да. Жокпу? Жок да, эми мына ойлобойт эч ким. Алда эме да, эми муну мен азыр эми кесиптештерим мен кекиртектен алат, эмне айтасың, анын баарын эмне кыласың, анан бизге акча бербей коет деп. Эми бул мамлекеттин акчасы да, биздин элдин акчасы. Кино мисалы сценарий тандалганда дагычы бул эми баягы мындай да, бизде башка редактор, мына өзүм да иштедим да. Айттым да, бул элдин акчасы. Элдин каражатына, салыгына тартып атабыз. Элдин кызыкчылыгы үчүн тартылыш керек кино. Анан тандалганда да сценарий бүт ким келет, ким ошол ачык болсун деп питчинг кылып койдум да, питчинг системасын киргем да. Ачык болсун. Анан мен кеткенде кайра жабык болуп калды да. Баягы союздун учурунда кол көтөрмөй, за против, за против.
ушундай кызыктуу да система болуп калды кайра эле да. Анткени бул ошо ылайыктуу деп калдым да, ошо биздин жетекчилиги ошол ылайыктуу ушул система депчи. Жабык болуп турганы да. Мамлекет жетекчилери эмес, киностудия жетекчилери. Мамлекет наоборот бизге берип атат да акча. Тарткыла кино, момундай кыла. Бирок алар текшербей атышпайбы ошо жогору жактан. Мен ушуну атайын толугу менен азыр жазып бүт баарын системасын эме кылып атам да, бир реформагачы ылайыктап. Анткени баардык өлкөлөрдө фонд деген бар. Кинофонд. Мисалы мына Францияда улуттук кинону колдоо фонду бар. Германияда бүткүл дүйнөнүн эме бар. Фонд, Всемирный фонд кино деген бар да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн фонду бар да, кинону колдоо фонду. Анан мен ушуну сунуштап атам да. Могу кыргыз фильм тиги будан кинонун баарын жоюп туруп эле, жана лишний ашыкпаш эменин баарын жоюп туруп кинофонд ачып коюш керек. Улуттук кинону колдоо фондун президенттин алдында болобу, же министерствонун алдында, же өзүнчө структура болобу, бир кинофонд кылып коюш керек болду. Ошол жерге, мынакей, ошол жерден эле мына худсовет болот, же болсо баягы эксперттер отурат, бүттү. Конкурс объявить этет жылына. Тут дүйнөлүк эме сыяктуу эле, дүйнөлүк практикада бул. Иш жүзүндө ошондой да. Конкурс объявить этет жылына бир жолу болду. Ошол жерге баар теңге алып келип эметчет, тандайт ошол жерден. Келишим түзөт, бүттү. Ошо менен. Но киностудия кыргыз фильмдер ошентиш керек болчу да. Эми мындай да, байке, сиз туура айтып атасыз. Кыргыз фильмден эле эмеси деп атасыз, фондчу. Фонд, мисалы кыргыз фильм өндүрүш менен заниматься этебиз деп атат, өндүрүш менен да, кино чыгарабыз депчи. Бирок аларды жанагындай волокиталар толуп атпайбы? Анан еще мындай да, ал айлыктан сырткары, мисалы сиз кино утуп алсаңыз, сизди кино тартам десеңиз, сизден да 10% алып калат. Мурун 20% алып калчу. Анан мен муну баягы кийин текшертсем, бул мыйзамсыз экен дагычы. Мага кайра кат келген. Ушул эле Алтынбек министр болуп турганда мурун кат келгенде бул мыйзамсыз экен, биз 10%ке түшүп мыйзамдаштырып койдук. Бул эмне деген нерсе? Элестетиңизчи, мыйзамсыз нерсени кайра 10% мыйзамдаштырып коюштур да. Азыр 10% алат. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Кызык. Ушундай. Эми бул кызыктар көп бизде. Аябай көп. Ошон үчүн керемет. Анан мисалы мына, керемет деп кетпедиңизби? Мына кино сценарийлерде азыркы учурда бизде көркөм кеңеш деп коебуз да. 9-10 кишиден турган кишилер баягы сценарий келип түшкөн сценарийлерди тандайт, чыгармаларды киного ылайыктап. Убагында кыргыз керемети деп көп какшайбыз да, туулабы, ага шарт түзүш керек да, ошондой ылайык бир эме кылыш керек да. Платформа мындай шарт түзүп, ошо керемет жаралыш үчүн, мыкты кинолор жаралыш үчүн. Ошол керемет жаралган учурда кыргыз фильм киностудиясынын башкы редактору Жолон Мамытов болгон. Жардамчысы замын орун басары Ашым Жакыпбеков болгон. Көркөм кеңештин мүчөлөрү Чыңгыз Айтматов, Кубатбек Жусуалиев, Мырза Капаров, Марбажиев, Бексултан Жакиев. Мына кандай адамдар болгон. Кандай адамдар болгон. Бизде кинокартинанын директору, элестетиңиз, технический работник, төрагасы. Кыргызча окуганды билбейт, кыргызча сүйлөгөн. Эмненин төрагасы? Ошо көркөм кеңештин төрагасы. Кыргыз фильмдин төрагасы. Кыргыз фильмдин директору. Ушуну айтып кетейинчи байке. Азыркы учурда кыргыз фильмдин директору, улуттук кыргыз фильм киностудиясынын директору кыргызча сүйлөбөгөн, кыргызча билбеген. Анан дагы кыргыз маданияты менен иши жок. Бир барак кыргызча мындай, бир барак чыгарма жазбаган адам кыргыз фильм киностудиясынын директору болуп отурат. Азыр? Качандан бери? Бир 6 ай 7 ай болуп калды. Анан бул убагында көптөгөн акчалар, каражаттар, техника жоголгондо мындай эме ишиде, бул зам директор болуп турганда бул иши да ошого күнөөлүү деп эсептейм. Муну эми баягы кийинкисин айтам. Анан бул президент баягы ар бир мамлекеттик кызматкер кыргыз тилин билсин, милдеттүү түрдө деген бүт өлкөдө ушундай болот да, коомдо. А бизде бул кыргыз экзамен да берген жок, сынак берген жок. Милдеттүү эле. Мамлекеттик жетекчи болуп атат да бул. Милдеттүү да, улуттук кыргыз фильм киностудиясына. Ана президенттин токтому бар да. Билесиз да, ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилди билиш керек деген. Же жаңылып атамбы? Билиш керек. Тиги сынактан өтүп келиш керек, туурабы? Мурдагылар өттү беле?
Жок, мына өткөн жок да. Мурун бул да директорлор. Бул киши болсо мынакей мурдакалар бүт кыргызча билчү. Анан Кереги жок болчу. анан эми элестетиңиз, анан бул киши ушундай шайланып калгандан тиги отургузуп койду да. Алтынбекчи, биздин министрибиз. Анан мен министрге айттым, 2-3 жолу айттым. Анан айтат, эми бул тажрыйбасы жок экен башкалардын дейт. Эми өзү деле тажрыйбасы эмне готовый министр болуп келген жок да, туурабы байке? Ал деле даяр болуп министр болуп туулган жок да. Ал да тажрыйба алды. Анан бул жөнүндө мен тиги спикерге жазгам. Ушундай деген, мен спикерди министрликте чечилбей жаткан үчүн спикерге. Министр шайлап койгондо мен ал министрдин үстүнөн жазып атпайм. Момундай болуп атат бизде. Кыргыз тилин кордоп атат. Бизди кордоп атат деп. Ушундай улуттук кыргыз фильм киностудиясына, улуттук идеологияны жүргүзүп турган мекемеге момундай кыргыз тилин билбеген, улуттук тилди билбеген чаңган адамды ушундай кылып алып келип отургузуп койду деп спикерге жазам. Анткени спикерге ишендим да, ал киши дайыма айтат да, кыргыз тилинде сүйлөгүлө, кыргыз тил биздин тилибиз тигибу деп. Анан бай элдин көзүнчө президент дайыма ушундай айтат да, тияктан. Анан мен ушу кишиге жардам берет го, ушул чечет болуш керек деп ал кишиге жазсам, ал киши кайра тиги министрге жөнөтүп ийет аны. Анда жөлө бюрократия болуп калат кимде? Анан ал министр Алтынбек тиги каткырып атпа. Сиз тиги спикерге жазган катыңыз мага келди, ха-ха деп каткырып атат да. Бул эмне деген? Бул эми доход эме кылсаң дагы эчтеке кыла албайсың деген сөз да. Анан мен ойлоп калдым, бул эмне? Эми мындай да элдин көзүнчө бир сөздү айтып, анан аны иш жүзүнө келгенде жаза койгон кишилер эмне дейт? Википедиядан мен окуп калдым, популист дейт экен булар. Популизм дейт экен да. Эми бюрократияда, бюрократия таптаса мындай бир маселени чечиш колуң күчүң жетип атса чечиш керексиң да. Кыргыз тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Усманалиевке да жазгам, агышта мындай ноль кылып койду. Эмнекен жокпу? Жокпу. Анан ошон үчүн мен мындай азыр байкашымча көбүнчө мамлекетте жанагындай элге башка сөз жөнүндө жалындуу сөздөрдү айтып, мен кыргызым үчүн жанымды берем, канымды чачып ийем дейт экен дагы, иш жүзүнө келгенде акырын бири-бирине жаман көрүнгүсү келет, тип жок болуп кетишет экен да. Муну айттым. Так, эми жанагы көп акча эметип атса, бөлүнүп атса, сиз айтып атасыз, акча бөлүндү жакшы деп. Аны бирөө көзөмөлдөш керек эле да. Эми мен ошого келип атпайм, жана кыргыз керемети кандай жаралганынчы. Жана айтып кетпедим, кандай адамдар чыгарманы тандачу. Кандай адамдар. Азыркы учурдун эми азыркы мен сизге айтып кеттим да, бир барак жазбаган, бир барак сценарий жазбаган адамдар отурушат да. Анан ошолор кыйын болот отуруп алыпчы. Кээ бир учурларда жакшы менеджер болуп, өзү чыгарма жазбаса дагы, чыгармачыл адамдарга эркиндик берип, аларды колдоп өстүргөндөр болот дүйнөдө. Туура айтасыз, продюсерлер болот, андайлар бар. Мисалы басмакананын типографиянын ошону бизнес кылган адамдар бар да. Ошону бизнеске айлантып, аларда вкус аябай укмуш эме да. Бизде андай болбой атпайбы тилекке каршы? Тиги да жок, бу да жок болуп калат. Анан элестетиңиз, кечээки бир баланы алып келет, көчөдө мындай жаң эметкен. Анан ал Темир Бирназаров менен Актан Армугулаттын чыгармасын алып алып, бизди сындаганга аябай рахат алат да. Неужели ушуларды мен азыр эме кылам депчи. Анан биз анткени биз ошол жерде сценарийси өтсүн деп жүрүп, ар бир суроосуна жооп беребиз. Хоть кандай суроо берсе дагы, асман акпы, ак турбайсыз, жок ак дейбиз. Бияк кызыл, кызыл дейбиз. Эми ушундай мындай эми кандай десем сизге, ушундай абсурд акыбал эме болуп калды да. Мурда жакшы беле? Мындан 5 жыл мурда же 10 жыл мурда мисалы үчүн 30 жыл өтүп кетпедиби? Дайыма эле ушундай болуп кетет, бирок мындай. Мен мурун мисалы жанагындай кинокартинанын директорлорун же болбосо операторлор, технический работниктерди көркөм кеңешке киргизчү эмес. Уятты. Анан алар көбүнчөсү сценарий жазып жүргөндөр, чыгарма деген эмне, кино деген эмне, ошону түшүнгөн адамдар келчү да. Мен сизге жана айтып кетпедимби? Элестетиңиз, кыргыз керемети жаралган убакта кандай адамдар болгон. Анан бир директор эжебиз бар. Эми айтпай эле койгон, ал киши келип каткырып атпайбы? Мени көркөм кеңешке дейт. Чакырып көркөм кеңешке кийилгенде, кокуй, мени чакырса, демек кыргыз фильм киностудиясынын иши бүткөн экен деп каткырды да.
Мен өмүр бою директор болуп баягы кинонун директору, фильмдин директору. Ал баягы директор деген баягы тигин алып кел, муну алып кел, тигин экономист ушул. Эми элестетиңиз ушундай акыбал болуп калды. Бул чыгармачылык жагын айтып атам да. Мисалы кыргыз фильмге да баягы биздин жетекчилер аябай уралап эме берет тиги. Өткөндө тиги биздин министр дагы аябай отчет берип атат да баягы 27 съезди 5 жылдыкты 3 жылда бүтүрдүк, коммунизмди карай алга кетип баратабыз деп баягы съезде отчет бергендей да. Ушуну элестетем да. А жогору жактагылар ошого ишене беришет экен да. Ишенип баягы эми баягы иш жүзүндө кандай болуп атат. Ошону бир эме болуп койсо дейм да. Анан мен жана сизге сунуштап кетпедим. Реформа толугу менен реформа кылсак болбойт. Билген адамдарды бир чогултуп мындай бир анан бизде баягы кеткендерди. Анан ак жол келди. Бул ак жол жакшы баштаган да, кыргыз фильмди аябай жакшы баштаган. Бекболотов. Анан бул деле баягы азыр департаментке бир эрте келип алдыбы билбейм, бул баягы алы келбей калды окшойт. Булчу мындай эмете албай атат да. Эми бул чоң машина да өзүнчөчү бул дагы. Анан мисалы элестетиңиз, департаменттен өзүнчө конкурс жарыяланат. Кыргыз фильмден өзүнчө бир конкурс жарыяланат. Еще да бир структура пайда болгон, кыргыз сериалы деген. Ал өзүнчө да. Үчөө үч башка аракеттенеби? Үчөө үч башка. Баары биригип жан конкурс өткөндөр бир эмеге. Жок. Ошону ак жол бириктире албай келатат. Ошону бир эле нерседен эме кылам депчи. Ошол аракети ишке ашпай келатат. Анан мен ошол сунуштаганым бул департаменттин деле тиги эме кыргыз фильмин деле кереги жок да. Анан бизде кинопрокат деген бар, билесиз, илгерки. Өзүнчө дагы. Ал да өзүнчө структура. Эми ал укмуш коррупционный болчу да. Аны убагында мен комиссиянын мүчөсү болуп барып шок болгонбуз да. Анткени ал жерде баягы билесиз да. Союздун учурунда кинону алып келишчү да. Москвага барып Госкинодон прокат кылып баягы область райондорго түшкөн акчаны кайра апарып төгүп берчү. Анан же болбосо кинотеатрларды курчу. Кинопрокатка кинотеатрлардын баары ошого баш ийет да. Анан бүт жабылды, баягы бүт баартың өттү, кинотеатрдын баартың частныйга өтүп кетти, арендага өттү. А тигил болсо дагы эле отурат. Дагы эле бюджеттен акча алат. А эмне иш кылып атат десеңиз, азыр кинопрокатка баягы кинотеатрларга кино көргөзөт го. Ошого удостоверение жазып беришет. Прокатный удостоверение күбөлүк. Ошого уруксат болбойт деп. Эми ал жерде эми күлкүңүз келет. Эми ошолор тиги менин киномду жактандыкын бул болот, бул болбойт дегенге канчалык деңгээлде кудуреттүү. Ошол эң кызыгы ошол болуп атпайбы? Анан алар бир барак алакандай кагаз эмес үчүн ушу 1,5 гектарды ээлеген жерде бир организация отурат. Бир эле кагаз үчүн. Бир кагаз бериш үчүн. Еще тиги бюджеттен акча алат. А прокатта наоборот бюджетти толтуруш керек да. Ошолор акча берип туруш керек. Наоборот да биздики. Мынау жана акчаны бөлүп атканда президенттин буйругу менен бөлүндү да, жанагы чоң акча деп атпайсызбы? Ооба. Ошону бөлүп атканда жөн эле акчаны эмне кылсаңар ошого дебей эле бир көзөмөл сыяктуу бир нерсе бер. Эми ал жок, анткени деле жок. Анткени мындай да, эми ал андай мамлекет андайга барбайт го. Просто министерстводон, маданият министрлигинен жазат да, мына могу киного тигип, анан фестивалга 15 миллион, там 20 миллион, анан производство киного мынча 20 миллион дейт, техникага мынча 20 миллион, там 30 миллион, 40 миллион дейт да. Бүттү. Бирок ошонун баары кандай? Анан мунун баары эмне үчүн? Мунун баары чыгарма жаратыш үчүн. Кино тартылыш үчүн. Бүт баары, ушунун баары кино тартылыш үчүн. Фестиваль болсо биздин улуттук кинону көтөрүш үчүн. Өзүбүздүн улуттук кинорежиссерлорго колдоо көргөзүш үчүн. Чет элдик эмес, жана чет элдик келген баарын коноктойбуз. Аларды болсо любой фестивалде, эл аралык кинофестивалдарда атайын чет элдиктерди чыгарып, мыкты кинолорун алып келип, өзлөрүнүн элине көргөзөт. Мына үлгү кылып. Анан алардыкы мисалы призи эл аралык кинофестивалдарда приздерди 10 000, 5 000 доллар болсо, улуттуктуку 2 эсе көбүрөөк болот. Анткени өзлөрүн көтөрүш үчүн. А бизде теңерден тескери болуп атат да. Тескериби? Анан азыр эмне үчүн десем, жылга кино тартылбай атпайбы бизде? Жылга 50-60 кино тартылып атат. Частный көбү тартылып атат да. Ошолордон тандаса болот. Конечно болот. Эми кинонун саясатын, кинонун эмесин идеологиясын жүргүзө турган адамдар мындай кененирээк ой жүгүртүш керекпи дейм да. Негизи эле кино тармагына толугу менен реформа керек да. Негизи толугу менен.
Анан кээде менин күйгөнүм ушул болуп атат да, кереги жок. Элибизге кереги жок кинолорго 15-20 миллион кетет. Ошондон көрө бала бакча салсын, оорукана курсун, мектеп курсун. Болот да. Жок, жана анда тиги акчаны бөлгөн акчаны эмди жыл сарпталышы мүмкүн да. Анан ал мисалы кыргыз киносундачы мамлекет бөлүп атканда мамлекет заказчик дебейбиз, туура. Анда улуттук идеологияга, улуттук баалуулуктарга каада салт нарк населебиз мамлекеттин идеологиясына мындай багыттап кино тартылыш керек. Ошого критерийлерди иштеп чыгыш керек, туурабы? Бул эми госсекретардын жумушу, там премьер-министрдин эмелерине ошолордун аппараттары иштеш керек да. Бизде мындай көзөмөлсүз калып калды да биякчы кино. Акча берип атат, каражат берип атат, жардам берип атат. Мындай болгон эмес, дагы бир жолу айтып кетейин. Мындай киносунда эч качан болгон эмес да. Биздики убактыбыз 4 мүнөттөй эле калыптыр. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча кыска айтып берсеңиз. Өзүм эми департаменттен былтыр жеңип алгам. Бизде баягы кыргыз фильм өзүнчө конкурс, департамент өзүнчө конкурс уюштурат. Жана айтып кетпедим, 3 эмес 3 жыл болуп калды деп. Анан департаменттен 3,5 миллион бөлүп беришкен. Анан калган 50% өзүм табышым керек да. Продюсерлерди бирөө. Анан ошол фильмди буюрса мына тартуу эмесин бүттүм, тартуу этабын бүттүм. Эми буюрса ошол курактап, монтаж, курак, ошол шөкөттө эме кылам. Анан алып Эмне деген фильм аты? Бул эми багы азыр жумушчу аты деп коебуз, карантин. Багы ковид учурундагы акыбалда, элдин акыбалы бул биздин эле жалпы эле биздин эле кыргыз эмес, жалпы элдин эмеси да. Муну айтайын дегеним, бул кинону биздин бул ковид физический дененин оорусу да, а көрсө жан дүйнөнүн оорусу, деградация, моралдык, нравалык дейбиз, деградациянын эң коркунучтуусу ошол да. Мына ошол жөнүндө да мен кином ушул тууралуу багы ковид десек, ковид көрсө өтүп кетет экен, моралдык деградация бул эң, нравалык деградация бул эң коркунучтуу да адам баласында. Деградация алып келе турган вирус кирип кеткендей, Эми өзгөчө бир вирус. Оорукчан коомдо жашап атабыз. Бул сөздүн ачыгы да, бул баягы ковид мына келди, өттү, грипп сыяктуу бүттү, кетти, бирок авир дейбизби, нравалык, моралдык деградация бүт бул адам баласынын эң акыр заманга алып келе турган так ушул нерсе да. Эми элестетиңиз, мына Кыргызстанда өзүбүз бир тууган жашайбыз, бир тууганбыз баарыбыз дейбиз дагы, кичинекей 4 сотка алып туруп 3 метр заборду куруп алабыз да. Кошунабыздан коркобуз, ушул мамлекеттен жашап атканыбыздан коркобуз. Же коркпойбузбу? Коркконубуз үчүн ушундай кылып атабыз да, туурабы? Жанагы өзүңүз айтып кеттиңиз, сүйлөгөндө бирди сүйлөп, жасаганда башканы жасаган. Европада мындай заборлорду көргөн элек, көргөн. Бүт ачык, коркпойт жашагандан. Анан бизде мындай болуп калган да. Бизде коом түрмөнүн мыйзамы менен жашап калган. Түрмөнүн. Жана терпил, анан тиги стукач, тиги бу деген бар, мунун баары тең смотрящий. Смотрящий тиги түрмөдөгү отургандар ошонун мыйзамы да. Ошол коомго да жайып ийген да, граждандык коом дейбиз да. Ошолорго жайып жиберген да. Кошунаң дуурдап атса айтпашың керек, анткени сен терпил болуп каласың, стукач болуп каласың. Тиги мамлекетти тоноп атса сен айтпашың керек, унчукпашың керек, болбосо сен баканобузсуң, итсиң деген сыяктуу. Чыккынчысың деп. А чет мамлекетке барып, тиги бир тууганың бирдемени көтөрүп келсе, сразу знать этип салып берет. Мына бул мамлекет уурдап тоноп атат деп. Ошон үчүн аякта мындай жашоо мындай безопасный деп айтсак болот. Коркунучсуз. Балага караштан коркпойсуз. Биздин убактыбыз аяктап калды. Ишылып кинодо дагы, турмушта дагы реформа керек болуп атат. Мамлекет колдоп атат, бирок тияк баарын көзөмөлдөгөнгө алы жетпей, колу жетпей атат десек болот. Жардам беришибиз керек. Жардам бериш керек. Рахмат сизге. Бизде конокто белгилүү режиссер, кинодагы и театрдагы режиссеру, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Темир Бирназаров болду. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Саламаттыгыңыздар.